Үч цивилизациянын Европа, Кытай жана ислам дүйнөсүнүн кесилишинде жайгашкан Кыргызстан жаңы трансулуттук каттамдарды иштеп чыгууга жана Орусияга, Азия базарларына чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө даяр. Бул тууралуу Кыргыз-Орус инвестициялык форумунун ачылыш аземинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. И за последние 10 лет впервые Кыргызстан выходит на первую позицию в ЕАЭС. Кыргызстан акыркы 10 жылда биринчи жолу экономикалык өсүш боюнча биринчи орунга чыкты. Өлкөгө түз инвестиция экесиге, соода жүгүртү экесиге өстү. Миллиондон ашык жарандарыбыз Орусияда иштеп, жашап жатышат. Бул чындыгында реалдуу көрсөткүч. Бирок тилекке каршы Орусия Кыргызстанга инвестиция тартуу боюнча 3-чү орунда турат. Биринчи орунга жетсе дейм. Представители российского бизнеса по инвестициям в Кыргызстан. Очень хотелось бы, чтобы вы заняли первые места. Россия Федерациясынын вице-премьер-министри Алексей Аверчук өз кезегинде ИАЭП алкагында инвестициялык кызматташтыкты, учурдагы жана келечектеги долбоорлорду өнүктүрүү үчүн жакшы база түзүлгөнүн белгиледи. Анын айтымында буга чейин орусиялык бизнес Кыргызстанга 2 миллиард доллардан ашык инвестиция салган. В прошлом году он был рекордным за последние 8 лет. 2,5 миллиарда долларов. Өткөн жылы биздин өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү 2,5 миллиард долларды түздү. Быйыл тенденция уланууда. Соода жүгүртүү 40% өстү. Кыргызстандын рыногуна россиялык товарларды жеткирүү 43%, ал эми Кыргызстандан импорттоо 22% өстү. Причем поставки российских товаров на рынок Киргизии выросли на 43%, а импорт из Киргизии увеличился на 22%. Ал ошондой эле россиялык бизнес Кыргызстандын инфраструктурасына, транспортуна, логистикасына жана өндүрүшүнө инвестиция салууга даяр экенин баса белгиледи. Орусия импортту алмаштыруу маселелерине өзгөчө көңүл бурат. Жаңы соода байланыштары, өндүрүштүк карым-катнаш түзүлүүдө. Муну менен катар мамлекеттер ортосунда бир нече келишимдер бар экени айтылды. Иш чаранын алкагында 500 миллион АКШ долларлык бир катар документтерге кол коюлду. Был подписан контракт на 50 миллионов долларов на строительство 5-звездочного отеля. Буга чейин 5 жылдыздуу отель болбогон үчүн Ысык көлдө 5 жылдыздуу отель курулушу үчүн 50 миллион долларлык долбоорго кол койдук. Буйруса кийинки жылы ар тараптан заман талаптарына туура келе турган отель курулуп бүтөт. Мындан тышкары күн станцияларын куруу, темир жол үчүн жогорку сапаттагы россиялык техникаларын алып келүү үчүн бир катар келишимдерди түздүк. Техники для кыргызских железных дорог, это маневровые тепловозы. Бул бизге келип аткан коноктордон жалгыз эле Россия эмес, бүтүн мамлекеттен келип аткан потенциалдуу ишкерлерден, инвесторлорго кепилчилик берип атат да. Кыргызстандын президенти өзү инвестициялардын баарын алкагына алып, анан бизге жана мүлкүбүзгө гарантия берип атат деп. Тагыраагы Кыргыз-Орус инвестициялык форумунун алкагында кызматташуу боюнча 7 келишимге кол коюлду. Анын ичинде Ош шаарынын мэриясы менен Наспром лизинг Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда автобустарды лизингке берүү боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ал автобустар каралып келечекте. Эгер биздин шартка туура келе турган болсо, баягы Кыргыз-Орус өнүгүү фонду аркылуу лизингке алуу боюнча сүйлөшүп жатабыз. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү 2021 жылдан тарта тыгыз иштеше баштаган. Форумдун жүрүшүндө тез аранын ичинде ишке ашырыла турган долбоорлордун суммасы 1 миллиард 200 миллион АКШ долларга чейин жеткен болсо, андан 500 миллион долларлык документке кол коюлду. Айымкан Исралгызы, Хилола Ашурова, Адлет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.